жаңыргандан кийин оюнчулар топко тиги чейин эле жарымталадан өтүп кеткен үчүн оюн кайрадан башталды. Сахибов экинчи кабат менен көтөрүп берген жана баш менен сокку, гол! Жок. Калыстын ышкырыгы жаңырган соң бул айыптоонун тебүүдө тосмодон ашып өттү, бирок тама жана өнүктөшкө Сахибов, Нурболот Рысбеков дарбазага сокку жолдойт. Анык эмес. Оң канат Сенецкий, Нурболот Рысбеков менен Рысбековдун тепкен соккусу. Солго Мухаммед Талайбеков Айпандын ичине жана Сенецкий дарбазага сокку, өтө кооптуу. Жана ардактуу көрүүчүлөр, жогоруда айтканда Зайниддин Алимов биринчи бөлүк үчүн ышкырыгын жаңыртты. Алай командасы топту оюнга кошту. Арткы бөлүктөн топту көзөмөлгө алууну каалашат. Жана Рыскелди Артыкбаев. Рыскелди Артыкбаевден керемет пас. Динмухаммед Талайбеков солдон. Айпандын ичине киргизип берүү жана Надырбек Ибрагимов топ менен болду. Эми жогоруда келген 3 оюнчу өздөрүн байкап сынап көрүш керек. Нурболот Рысбеков сокку жолдойт. Насиров чыгарып берүү жана дарбазасына тийип чыккан топ. Өтө кооптуу учур. Жаңырды. Абрар Кыдыраевдин көтөрүп берген тобу тосмонун бетине тийген жана алыс каралыктан сокку. Амантур Шамырзаев көтөрүп берүүнү аткарабы. Жакынкы бурчка карай сокку. Дастан Алыбековдун чалга чыгып барат. Жана Артыкбаевден сокку жакынкы бурчка. Кубаттуу Абдухаков дарбазага сокку жолдойт. Жакынкы бурчта Дастан Алыбеков бул топту тосту. Айпандын ичине киргизип берилген пас. Нурболот Рысбеков топко жетишип келе алган жок. Хаков дарбазага сокку жолдоо. Сарыл Булатжан Шарифов соккун жолдоду. Ибрагимов Келдик Талантбек уулу жана топ акырында жорголоп барып болсо да өтүүдө өнөктөштөргө. Ибрагимов оңдон ийгиликсиз пас. Насиров өнөктөш менен топ үчүн күрөш. Жана Зайниддин Алимовдун 16-турда